Кыргыз-Кытай мамилесин бузууга аракет кылып жүргөндөр айрым саясатчылар абдан соц тармактарда абдан мындай өчүнүп кетип атат да. Азыр КТР'ди, ЛТР тигиндейимди анча адам көрбөй калган. Соц тармакы өч керек. Пропаганда, агитация пропаганда. Азыр о тиги соц тармакта Илим Карыпбек менен Бекборбиев экөө урушкан, ушуну көрүп атышат бардыгы. КТРдеги силердин рекламный ролик эч ким көрбөй атат. Бу бир. Экинчи мына айтып атышат, Орловкада айылда бүт Кытай эли ушу жашап калган деп атат да, мисалы. Эми ушул суроолорго жооп берип койбойсуңарбы? Текшерип, барып базарларга, көчөлөргө чыгып, мына Жалал Абад шаарда бир городок болуп калды, Индиядан келген. Туурабы? Алар кандай келет атат? Ден соолугу кандай? Балким алар оорукчан келип атат, эми мен айта албайм. Ошонун ден соолугу кандай? Биздин жарандарыбыз кийин ал жак байланыштуу болуп тиги ооруп калбайбы? Жугуштуу оорулар келбей атабы? Аны ким карап атат аны? Ошого пропаганда болуш керек. Мына азыр бул жерде азыр биз көрүп атабыз. Жалган маалыматтар абдан көп чыгып атат. Информацион согушту утул деген ошондон.